Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, шашылыш үй сатылат. Чүй облусу, Жайыл району, Сосновка айылы. Барыңыздар Оштон, Жалал Абадтан, Токтогул тараптан келгениңиздерде Сосновканын посттан өтүп келесиздер. Ушул Сосновка айылына киргенде Кызылдыйкан поворотунан ылдый түшөсүздөр. Сол тарабыңыздарда чоң центральный мечит. Түшүп келатсаңыздар, сол тарапка Молодежный көчөсүнөн бурулуп киресиздер. Эгер Бишкек тараптан, Ылдыйдан, Карабалтадан өйдө көтөрүлүп чыксаңыздар, анда Молодежный көчөсүнөн оң тарапка буруласыздар. 200 метр жүргөндө эле оң тарабыңыздарда келет, үй сатылат. Мына ушул трассадан 200 метр, мектеп болсо где-то ушул жерден бир 1 километрдей. Мына Кызылдыйкандын поворотунда ушул жерде мектеп бар. Центр дээрлик жакын эле. Мына ушул жерлер центр туугандар. Ошол жерден ушул жерге чейин бир 500-600 метр, мектепке чейин бир 1 километрдей чыгат. Туугандар, 200 метрдей келе берсеңиздер, мына ушул Молодежный көчөсүнүн этегинде, угловой жерде, бул Молодежный, бул болсо Алтынчат Сарыбекова көчөсү. Ушунун кесилишиндеги угловойдогу мына ушул үй сатылат. Ак силикат кирпичтен салынган экен. Алтынчат Сарыбекова 132-чи дарек деп турат бул жерде. Мынакей. Ушул үйгө келесиздер туугандар. Ушул үй сатылат. Бул жагында чоң үй бар экен, бул жагында 2 бөлмөлүү временкасы. Ушундай кичинекей кладовкалар, артында эски сарайлар бар экен. Угловой туугандар. Бул жерде мынакей пескоблок кылып монтуп, сонун кылып забор кылсаңыздар болот. Бул жерлерде үйлөр 30 000 доллардан 50-60 000 долларга чейин бааланат экен. Участогуна, үйдүн жаңы эскилигине карап. Үй өтө жаңы эмес, өтө деле эски эмес, ремонту менен келип эле бир 4-5 балаңыз менен кенен жашай бере турган үй. Ортого кичинекей навес кылып койсоңуздар сонун болот. Сыртта черешня бар экен. Бул жагында дагы серен гүлдөп турат. Бул жагында кичинекей тал бар экен. Артында чакан багы дагы бар экен. Участок 13 соток. Мына ушул листтен башталат. Бул жагы тети көчөнүн бурчуна чейин. Нар жагын азыр үйдүн артына өткөндө көрсөтөм. Жүрүңүздөр, бир сыйра кирейин. Суу свет бар. Туугандар, трассага жакын, мектеп жакын. Мектеп примерно 1 километр. Жакын жерде центральный мечит бар. Мынакей бул жакта черешня дагы гүлдөптүр. Майский черешня. Бул жакта бир 4-5 комнаталуу үй бар экен. Пластик терезелер, ичи евро ремонт, жап жаңы ремонту менен. Бул жакта 2 бөлмөлүү временка. Мен азыр мына чоң үйдөн баштап көрсөтө берейин туугандар. Бул Сосновка, трассага жакын. Эгер өйдөдөн пост жактан түшүп келатканыңыздарда, сол жактагы центральный мечиттен өткөнүңүздөрдөн кийин болуп калат. Так, бул киргендеги веранда бар. Чай ичип отура турган верандасы экен. Полный терезелери коюлган, ичи мындай бир однотонный краскаланган экен. Бул жер веранда чай иче турган кухня деп койсок болот. Бул жагында кухня, отоплениясы бар экен, топкасы. Бул жакта кухонный мебели, кичинекей холодильник. Кыскасы эми баягы көчкөнгө деле даяр кылып коюптур. Келсеңиздер сразу неме кылып, өзүңүздөр майда чүйдө мебелиңиздер коюп жашай бересиздер. Мындан ары өтсөңүздөр коридордон 3 эшик. Бул жак ички тышкысы, бул жак чоң зал, бул жагы чакан бөлмө. Спальнилер көп туугандар. Мына караңыздар. Мына бир спальни. Примерно 3/3 болгон бөлмө. Бул жакта терезесинде көрсөтүп коеюн. Мынакей. Терезеси, бүт форточкалары бар экен. Мынакей. Бул жактан өткөнүңүздөрдө анан чоң зал. Чоң залды көрсөтүп коеюн сиздерге. Мынакей. Бул жакта чоң коноктордун бөлмөсү. Узуну 4,5 метр, туурасы 3,5 метр. Зал. Паровой отоплениялар бар экен. Мынакей. Чоң терезе. Бул жак күнгөй тарабы, бул жак күн батыш тарабы болуп калат. Мынакей. Үйдөн баштап, мына заборго чейин ортодо бир 6-7 метрдей бар. Ар жактан арык өтөт. Кыска суу карганга, майда чүйдө дыйканчылык кылганга сонун. Жакшы билесиздер, бул жакта пойлалар көп. Эгерде баягындай дыйканчылык кылам, мал чарба кылам десеңиздер, аябай сонун жарашат. Бул сырткы бөлмөсү, бул жагында ички бөлмөсү. Экөө тең спальня эсептелет. Мынакей. Караңыздар. Актап сырдап. Сонун койдур, үстү гипсокартон, асты пол, дубалдары мындай эмилсион краскамен краскаланган. Паровой отопление радиаторлары. Баасы туугандар 35 000 доллар. Сомго 3 миллион сом сурап атыптыр. 3 миллион сом. Билесиздер туугандар, барган сайын үйлөр кымбаттап баратат. Бул эми баягы рынок ошондой, ошон үчүн баягы айла жок үйлөрдү кийин азыр албасак, кийин кымбатыраак алганга туура келет. Ошондуктан Россиядасыздарбы, чет өлкөдөсүздарбы, башка мамлекеттестерби, ушул иштеп үй алам деп жүргөн болсоңуздар, мына ушул үйдү көрүңүздөр. Так, бул жакта кладовка, бул погреби менен астында ороо деп коебу, ороосу менен, бул жагында жөн эле баягы мастерской кладовкасы. Бул жакта 2 комната временка бар экен. Эми туугандар, ремонту мына эскирээк, бул жагычы, эскирээк. Буну эми баягы жайкы летний кылып иштетсе болот экен. Бул жагы бир аз эскирээк. Наркы үйдүн ремонту сонун. Бирок эми мындай туугандар жашаса болот. Мисалы айыл жерлерде ушундай эле үйлөрдө жашайт. Ушундай эле үйлөрдө чоңойгонбуз.
Мисалы арада мисалы ушинтип актап сурдап деле жашагандар көп. Эми өтө деле баягындай жаман эмес, бирок сонун салынган үй. Мынакей караңыздар. Сонун үй экен. Бул жерде 2 машина кенен батат, 3 машина деле батат дарбазага такап койсо. Бул жакта болсо мынакей чакан погреб, летний кухня кылып койсо да болот экен. Бул жагында астында погреб бар. Бер бетон. Так, мунун жанында бул жерде отункана, көмүрканасы. Бул жакта болсо мына мужская мастерская деп койсо болот. Так, туугандар, жүрүңүздөр. Эми бул жакты көрсөтөйүн. Бул жакта дагы чакан кладовка. Бул жактан суу чыгат экен, таза суу. Очоккана. Эми бул жак туугандар эсин айтышы боюнча мына кладовкадан бул жагыны снос кылып салсаңар деле болот дейт. Эми бузуп салса, эми каалагандар бул жагын тоокканадай кылып иштетсе болот, малканасын малканадай. Эми жарайт десеңиздер, жарайт. Анан жок, болбойт, снос экен десеңиздер, өзүңүздөр билесиздер. Бузуп таштасаңыздар да болот экен. Бул жакта летний тооккана, бул жакта малканасы бар экен мына. Малкана. Бул жерде бир 3-4 уй батат. Бул жакта болсо дагы мынакей сарайы бар экен. Эми жасаш керек. Навес катарында эле эсептесеңиздер болот. Жасап түптөсөңүздөр болот экен. Болбосо бузуп таштасаңыздар, бул жер чоң участок болот. Башкадан жакшылап сарай салып алсаңыздар болот экен. Так, эми основной наркы бак тарапка өтөйлү. Бул жактан таза суу бесперервный чыгып турат экен. Мына бак тарапка өтсөңүздөр, бак тарапта кенен алма гүлдөп турат. Бактарда чоң-чоң жетилген. Бул жерде бир участоктун жарымы да эми. Бул жерде картошка, сабиз, пияз айдасаңыздар болот. Мына үйдүн арткы тарабы, бул жакта дагы кенен бирдекелерди айдасаңыздар болот. Бул жактан дарбаза кылсаңыздар болот. Баягы Алтын чач көчөсү ушул болуп калат да. Бул жакта ресторан бар экен, той өткөрө турган. Мектеп өйдөрөктө, садик өйдөрөктө, айыл өкмөт баары бир аз өйдөрөктө. Бул Сосновканын центрден бир аз ылдыйраак жакта болуп калат туугандар. Бuyakta дараканасы бар экен. Мына алмалар гүлдөптүр. Баасыны $35,000 же 3 миллион сом. Описанияда да жазылып турат, сыртына обложкасында да жазылып турат. Туугандар, чалып байланышып көрүңүздөр.